Günüge 3 saattan İngilizce okuyor. You coming from India. Your parents pay money. Yoga бардык жерге де дайыма такай заниматься этип жүрсөң, бардык жерге өзгөрүү берет. Бурушунун саны көбөйүп калгандыгын байкашы мүмкүн, же болбосо салмагынын көбөйүп, бул ийгиликтин да бир түрү экен да. Жакшы ооруканага барып жатуу, жакшы мындай докторлор карады, мен ушул ооруканага барып жатып келдим деп. Улгайгандыктын да өзүнчө сонун кереметтүү жактары бар да. Кыйналганда любой нерсеге жетесиң. Жаштык жашынып кетет, ал эми карылык камынтпай келет. Демекчи, улгаюу курагына кирип жатканда көпчүлүк адамдар жашоонун бул этабына даяр эмес болуп, ушул куракта ар кандай оорчулуктар жаралат экен. Бүгүн Азаттыктын эжесиңдер берүүсүндө биз улгаюу темасында кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз профессор жана доцент Осмонбек Насыранбеков, хатха-йоганын машыктыруучусу Сукен Бекишева жана психолог Назира Кубанычбек. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Эң биринчи эле суроомдан да ошо Сукен сизге узаткым келет. Сиз ушул йога менен баш аягы 10 жылдан бери машыгып келе жатыптырсыз, жана машыктыруучу болгонуңузга 3 жыл болуптур. Ушу сиз ушу йога менен машыгып баштаганда, эң башында сиздин жакындарыңыз, теңдештарыңыз буга кандай көз карашта болгон, таң калып, же болбосо ушу үйдө эле небере багып отура бербейсиңби деген бир сөздөргө душар болдуңуз беле? Ошондой сөздөр деле болот экен, адам болгондон кийин кээ бирлер айтат, эмнеге эле мынтип неме кылып атасың, бизге жарашпаган нерсе деп. Анткени йога деген мурун жалык болчу, жашыруун эч ким неме кылчу эмес, анан бирок кийинчерээк аябай кенен жайылып кетти да. Мен деле ушу оорунун бутум ооруп, ошондон келген биринчи физкультура сыяктуу занимация этип жүрөп эле, андан кийин жылдар өтүп, бара-бара өзүм керек экенин сездим дагы, анан жакшы көрүп, инструктор болдум. Өзү йога менен машыгуу сизге өзүңүзгө мындай өзүңүздүн физикалык гана эмес, психологиялык абалыңызга дагы эмне берди? Йога бардык жерге де дайыма такай занимация этип жүрсөң, бардык жерге өзгөрүү берет. Эң биринчи эле мен өзүм дайыма эле неме болгондо сергиш сезем, энергия мындай неме дайыма энергияда жүрөсүң, ооруган жерлериңди деле сезбей каласың. Анткени йога менен занимация эткенде, йога деген бул бардык жерде болгон жерлердин баарына кыймыл болот да. Кыймыл болгон жерде кан айлануу жакшы жүрөт, значит дайыма энергия көп болуп турат ошо. Осмонбек мырза, эми сизге мындай суроом бар. Менин сиз ошо өмүр бою медицина менен алек болуп, сиз ошо медицина илимдеринин кандидаты, хирург, доцент, профессор болуп, анан ошол 70 жашка чыкканда англис тилин үйрөнүп баштаптырсыз да. Ушул адатта бул куракта мисалы билим алуу же тил үйрөнүү абдан да сейрек кездешет да. Анан сиз үчүн ушул англис тилин үйрөнүүгө эмне түрткү болду? Кыргызда айткан сөз бар. Кыйналганда любой нерсеге жетесиң. Анткени биз мектептен шаарга келгенде орусча тил билбейбиз. Биздин билгенибиз нан болчу, анан борчту жакшы сүйлөчү элек. Анан ал жок болуп калса, бирөөнүн артында турчумун. Ал эмнени алса, мен дагы муну дагы десимин, ошону алчумун. Анткени биз шаарга келгенде вообще кыргыздар жок болчу. Автобуска киргенде сен болосуң, калган баары орустар болчу. Анан мединститутта орусча сүйлөйт. Анан кудайым эми ушуну үйрөнсөм, экинчи бирөөнүн тилин үйрөнбөйм деп ичимен ойлодум эле, бир үчүн. Анткени латынчаны жаттайсың, оңой. Уже жашым өткөндөн кийин тиги мединститутка мугалим болуп калдым. Ал жерде мугалим болуп жүргөндө эле 70ке жакындаганда эле баягы мени түрткүлөй баштады. Абышка эми кетпейсиңби? Жаш балдар иштесин. Айыттан эмне кылам деп анан кийин МУКтун ректору бар болчу, ага бардым. Дос эле Самин Мукашев деген ректор болчу медицинасында. Анан давай келем, бизге болсо жанагы Индиядан келген студенттерге сабак бересиң.
Бирок алар бүт эле латынчада, биздики латын менен. Эми мындай бир эле сөздөрдү үйрөнүп ал, англисче дейт. Өзүбүздө бир совет бар, ошол жерден экзамен тапшырасың деди, анан хорошо деп 3 ай күнүгө 3 сааттан английский окуйм. Анан келип өтүп кеттим. Ошондон бери күнүгө 3 сааттан англисче окуйм. Өзүм заниматься этем. Жайында элдин бара ээс алса, мен баягын эле окуй берем. Антпесең, эшикте сүйлөшө турган англисче киши жок. Унутуп каласың. Анан ошондон бери анан эми сабак бере баштадым. Башталышында тиги эчтеке деп айта алчумун студенттерге. Жөн эле баягы слайдты коюп, мына бул өпкө, бул жылуудек, бул мындай деп эле атчумун. Бирденке деп айткандан коркчумун. Азыр болсо урушам, шүмшүктөр. Англисче. Ооба. Силердин атаңар ушу акча жиберип, бияка жиберип окуп койсоңор болбойбу? You coming from India. Your parents pay money. You play every day our street. You have to read medicine. Every day you have to read medicine 1, 2, 3 hours. Сонун го англисчеңиз аябай жакшы жеткиликтүү кылып түшүндүрөт экенсиз. Beautiful деп коеюн мен да. Сонун рахмат. Назира айым, азыр сизге мындай суроо берейинчи. Психологияда улгаюу ушу курагына кирүүдө жалпысынан кандай ушундай факторлорго адамдар дуушар болот? Эң жалпылууларын айтып кетсек, мисалы биз билгендер бул жалгыздык сезими, мисалы балдар чоңоюп калып өзүн керексиз сезип калгандарын да айтышат көпчүлүк учурда. Ден соолукка байланыштуу дагы көптөгөн оорулар. Ошо жалпы мисалы бизде орто курак кризиси деп коебуз го, 40ка чыккандарда. Ал эми ушундай улгаюу курагынын кризиси деп айтсак болобу? Орто жаштын кризиси деп эле айтылат го көбүнчө. Кризис среднего возраста деп. Андан ары анан кийин кете берет, анан жыл сайын кошула берет. Бул курак өйдөлөй берет. Анан албетте буну кабыл алыш көпчүлүк адамдар үчүн кыйынга турса керек, себеби дегенде канткени менен баягы кырчын жашты, кырчын курак артта калып бартат. Эми баары эле билет, алдыда карылык күтүп турганы. Карылык албетте эми биздин түшүнүгүбүздө баягы көбүнчө жагымсыз нерселер менен коштолоору көбүн эсе ошол биринчи карылык дегенде эле ошол ойго келип калат да. Анан кийин албетте бул ойлор болсо ошого байланыштуу бир аз кайгыруу, капалануу, келечек үчүн болгон бир кандайдыр бир тынчсыздануу менен коштолгон ойлор, сезимдер болуп кетет. Баягы адамдар күзгүгө келип каранганда дагы балким бырышынын саны көбөйүп калгандыгын байкашы мүмкүн, же болбосо салмагынын көбөйүп, баягы чыкыйып кийинип жүргөн кийимдерин азыр андай өзүндө баягы чыкыйып жүргөндөгүдөй көрүнбөгөндүгүн көрүү дагы албетте бир жагымсыз, башка бир сезимдерди ойготот, коштойт. Бирок эми эмне демекчимин жалпысынан, буну кабыл алыш керек, бул табияттын мыйзамы, мындан эч ким эч жака качып кутулуп кете албайт. Ар бир этаптын бул дагы бир жаштан, бир курактан башка бир этапка, башка бир куракка өтүүнүн бир өткөл этабы болуп аткандыктан, буга дагы информация жагынан дагы маалымат алып, ошого дагы менимче даярдануу керек да. Булар эмне болушу мүмкүн? Бул жерде айтылып кеткендей эле артыкчылыктары дагы жок эмес бул курактын. Убакыт көп болот экен. Эгерде адам энергия болсо, ошол энергиясын дагы жакшы жактарга жумшоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Бул дагы жашоонун бир жаңы барагы, жаңы этабы болгондуктан, мурунку этаптарда кандайдыр бир себептерден улам эгер иш жүзүнө ашыра албаган пландары, максаттары, кыялдары болгон болсо, ошолорду аткаруу мүмкүнчүлүгү туулат экен. Демек, буга дагы эгер жакшы туура сабаттуу мамиле кылса, бул курактын дагы өзүнчө бир ырахаты, мүмкүнчүлүктөрү бар. Менин жашындагы
Авышқа кемпірлер келеді, мендегілер. 76-дағы, 78, мен бар әлі бір 3-4 жашынары беремін. Шында пұтым орып атады. Давлением мұндай, анан өйде тұра албайым, белім орыйды деп, анан мен айтам, ей, қарылдық деген ушул. Ошон үчүн жакшы эле нерсеси, мен жанагы давлениясы болгондорго да айтам, ей, эртең менен эртерээк тур, барып уктай албайсың. 1 саат жөн эле жашың өткөндөн кийин уйкуң келбей калат. 1 саат бас. Кечинде 1 саат бас. Кептин баары жалкоолук. Адамды алдыга жылдырбаган эле жалкоолук. Күнүгө 3 саат, 4 саат физкультура менен заниматься этем. Анан өзүм ойлойм, оказывается, азыркыда эртең менен эрте турганда жөн эле приседания 10 жолу, 20 жолу, жаштар бир 50-100 жолу жасап койсо, кечке чейин сон. Сиздер менен эже сиңдилер берүүсү бүгүн биз улгаюунун өзгөчөлүктөрү жана артыкчылыктары деген теманы талкууга алып отурабыз. Мисалы Европада ушундай бир 3-чү курак деген бир түшүнүк бар экен да, бул ушул пенсияга чыгуу менен башталган активдүү жашоо деп коюшат экен да. Демек ушул Европада жана башка өлкөлөрдө пенсияга чыгуу курагын жашоонун жаңы активдүү этабы башталды деп кабыл алышат экен да. Анткени баягы алдыда дагы 20-30 жыл мындай өзүбүз үчүн жашап, буга чейин биз мына эшекте иштеп келдик, балдар тургуздук, окуттук, баарын жайгаштырдык, эми өзүбүз үчүн жашап, саякаттайбыз, сейилдейбиз, эшикке чыгып, кенен отуруп алып парктарда кофе ичебиз деп ушундай кабыл алышат экен да, көбүнчө баягы позитив менен күтүшөт экен. Эми албетте алардын жашоо деңгээли менен биздикин салыштырып болбойт. Бизде баягы пенсия деле абдан кичинекей, анан көпчүлүк корккон нерсе пенсияда. Баягы көз каранды болуп үйдө отуруп көп жака чыга албай калышат да биздин апалар, аталар. Анан бул жөн эле отурат да, бул бош эле отурат да деп баягы балдар алып келип неберелерин салып, сен жөн отурганча мына мен балдарымды кара деп баягы бекер бала кароочу кылып коюшат да көпчүлүк учурда. Анан бизде 1-2 ошол апалардан угуп калдым да, мен ушул эртеден кечке небере карап отурганды деле көп каалабайм, бирок айта албайм дейт да, баягы түшүнүшпөйт, таарынтып аламбы, көңүлүн оорутуп аламбы деп уялам ошону айткандан дейт. Анткени бизде ушундай бир калыптанып калган дейт да, сен карыгандан кийин баягы чоң апта, чоң эне же тайыны тайты болгондон кийин неберени сөзсүз жакшы көрүшүң керек, сөзсүз ошолорду карашың керек, бош убактыңдын баарын ошолорго бөлүшүң керек депчи. Менимче бул каалоого жараша болуш керек. Ар бир чоң ата, чоң эне, тайта, тайыне болобу. Эгерде өзүнүн каалоосу менен ошо неберелерин каралап, ошолорду чоңойтконго жардам бергиси келсе, эмнеге болбосун? Себеби дегенде балдар үчүн дагы бул жакшы, неберелер үчүн дагы. Эгерде каалоосу болбосо, алар толугу менен мындан баш тартууга дагы укуктуу. Жок балам, айланай, мен силерди чоңойттум, ушинтип бутка тургуздум, мындан ары бул балдарыңарды өзүңөр эле карагыла, мен анда мында силерге конокко барып, же болбосо силер бизге анда мында конокко келип, баягы непредвиденный ситуация болуп калган учурларда каралашып турайын, анан өзүм эле эс алып, өзүмдүн иштерим менен, өзүмдүн кызыгууларым менен эле алектенейин деп айтканга деле болот да. Менимче кыргыз менталитетинде баягы эме жок да, ар бир адам өзүнүн дагы ойлору, өзүнүн максаты, өзүнүн каалоосу бар экендиги жана анын дагы бир өзүнүн личный пространствосы деген түшүнүк бар экендигин көп эске алышпайт дагы. Анан кийин балдар дагы ошентип чоңоюп калган, ошол түшүнүктөр болбой дегеним да. Балдарын эми ата энесине таң улап салса, анан кийин тиги ата энеси дагы жок дей албай, анан кийин бир кыйналуу, бир чыңалуу болот да, мамилелерде бир айтылбаган, бирок бир кандайдыр бир суук бир нерсе пайда болуп калышы мүмкүн да. Ал эми болбосо, эми өз кезегинде психологиялык жактан дагы эки тарапка тең терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан бул жерде ачык коммуникация керек да. Адамдар бири-бири менен сүйлөшүү жолу менен түшүнүшөт. Анан кийин өзү деле байкабайбы, өзү деле көрбөйбү, сезбейби, мен кыйналып атам, анан деген сыяктуу баягы мындай кыйытып айтуу менен, кыйытып айтса да жакшы, аны түшүнгөнүн да түшүнүп кетет.
бирок анан баягы тарсылдап турсулдап дүңкүлдөп деген тил бизде менимче кыргыздарда ошо көбүрөөк колдонулат. Бирок үй бүлөдө жакшы бир здоровый атмосфера, здоровый психологический климат болуш үчүн ар бир үй бүлө мүчөсү өзүнүн каалоосун, муктаждыктарын жана ага жакпаган нерселерин ылайыктуу тил менен, ачык коммуникацияны колдонуу менен билдирүүгө укугу бар. Осунбек мырза, сиз айтып берсеңиз, агай, ушундай сиз жашооңузда мындай бир ушу улгайган адамдар тууралуу, мындай улгайган адам мындай болуш керек же тигиндей болуш керек деген кандайдыр бир стереотиптерге көп кездешесизби? Мисалы жанагы айтып коюшат го, кемпир болдуң болду, балпайган байбиче болуп отурушуң керек. Сөзсүз баягы карыганда аялдын мындай бир денеси мындай чоң болуп, мындай балпайып отурушуң керек, арык болсоң, демек балдарың бакпайт экен деп жаман көрүшөт, же болбосо баягы мындай бир менин балам ушу жакшы ооруканага алып барып жаткырып дарыланты деп ушундай бир мындай сүйүнүп айтып беришет да бири-биринечи. Демек азыр дагы ошо бул ийгиликтин да бир түрү экен да, жакшы ооруканага барып жатуу, жакшы мындай докторлор карады, мен ушул ооруканага барып жатып келдим деп атайын шаарга келишип ооруканага жатыш үчүн, баягы бизде айылдагы ата апаларчы, ушинтип менин балдарым ооруканага жаткырды, капельница алып 10 күн жаттым деп сүйүнүп бири-бирине айтып беришет да. Анан баягы өзүнчө баягы шуба кийүү, мындай той өткөрүү, 60-ка чыктың, 70-ке чыктың. Анан балдарың той өткөрүп бере албай калса дагы уялышат экен ата-энелери, мисалы ушинтип балдары чоң болуп туруп өзүнүн ата-энесине бир той жасап бере албайт экен деп, туугандар эмне деп айтат, жакындарынын арасында да уялабыз деп. Ушундай бир көптөгөн ушул курактын дагы өзүнчө бир көптөгөн кысымдары, басымдары, ушундай стереотиптер да болот экен да. Баягы жүрүш турушуң мындай болуш керек, көчөлөп жүрбө, тойдун көрүккө эле төрдө отура бер, каяктарда жүрөсүң деп бирдеке деп койсо эмне алжып атасыңбы деп баягы бир көңүлгө катуу тийген дагы сөздөр да болуп калат да, адамдар байкабастанчы. Ошондой нерселерге да сиз жашооңузда дуушар болосузбу? Эң негизгиси кыргыздын айткан сөзү бар. Балам балалуу болгондо билесиң деп. Анан мисалы үчүн бүт эле ата-эне ойлогон эле балдар. Баягы жашың өткөндөн кийин өзүңдүн колуңа эчтеке келбей калат. Ушу балдарың жакшы болуп, ошолор бир нерсеге жетсе, кайсы жеңге барбасаң дагы сурабаса деле айта бересиң. Менин балам минтип, менин балам тигинтип, менин балам машина алыптыр, менин балам минтиптир деп. А балдар эн атасы жөнүндө антип эч качан ойлобойт. Алар айтат, сиз айткандай, төрдүн көркү болуп эле баягы ийилинип турган илгери тиги коверди илип койчу элек го. Ошентип эле отуруп тур, кыймылдабай эле деп. Анан кийин айтып атпайбы, балпайган абышка балпайган кемпир. Вообще кыргызда өмүрүндө балпайган кемпир, балпайган абышка деп айтчу эмес. Алар айтчы, карыганда чүкөдөй абышка, чүкөдөй кемпир болду. Ошон үчүн аларды тамакты берсең да чечиш эмес. Мен жашыма жетип калдым балам. Түн ичинде эске чыгам. Көбүрөөк жебейсем ишим өтүп кетет деп вообще аз жеч. Илгерки мисалы үчүн биздин чоң энелерди билесизби? Кичинекей ыркыйган кемпирлер болчу. Алардын басып турганы да жеңил болчу. Анан кийин азыр болсо мына баарыбызда тең эле бала бар. Мына 4 кызым бар дейт. Кыздары күйөө баласы менен келатканда, меники 4 эркек бар. Келатканда экөө күлүп келатса, бирин-бирин тиги тамашалашып, ушундай сүйүнөсүң, тим эле жаңы эле күйөөгө тийгенсиң. Ай экөөнүн кабагы бүркөп келатса, жаның чыгат, Кудай ырган дагы эмне болуп кетти. Мул дагы бирденке болуп кеткен го деп эсиң чыгат. Анан балдарды дейп атпайбы? Мисалы үчүн бу чоң кыз айтып атпайбы? Айта турган, мындайча айтканда, у него есть право деп атат го. Право барлыгында эле бар, айта албайт да. Анткени ошолор менен чогуу турат. Алардын балдарын бакпайм деп кантип айтат? Мисалы үчүн менин балдарым, неберелерим 7,
келгенде эки баламдын небереси келгенде үйдү биринчи дүйнөлүк душман кылып ийеттим эле. Айлан айын бул дивандан тиги бүттү менен чачып ийет. Ана мен энетасын чакырып эле айтам, "Эй, алып кет балдарын." Таштатпай деп. Анткени балдарды сагынасың. Бирок келгенден кийин 5 мүнөт өпкүлөгөндөн кийин кайра алып кеткеним бул дурус. Эртеден кечке аларды бага албайсың. Ой, чыдай албайсың, просто по своему возрасту жаза албайсың. Анан кийин багыш эната да. Мисалы үчүн бир балаңдыкы жакшы жетпей атса, келини да, күйөөсү да иштесин деп баласын тимине оорубаса дагы жанталаш багат. Анан детсадка жибергенге дейин ар биринин эле колунан келбейт. Өкмөттүн детсадына албай тоңой менен. Частный детсадтар 10 000 сом. Это же бүтүн эл бирдей эмес да. Анан кийин 80-деги кишинин тиги эмесин өткөрүп атат деп атпайсыңбы тиги. Тойлар. Ай, 80-деги мен мага окшогон менин тааныган кишилермен калса бир экөө эле калат же жалгыз өзүң каласың. Мага тойдун кереги эмне? Аны жасаган балдарың аяка тойду кимдирди чакырат? Абышка кемпирдин баарын чогултмак беле. Өзүнүн досторун чакырат. Өзүнүн жакындарын чакырат, чынбы? 80-деги кишиге кайсы досу келмегиле. Элден калбайлы деп жасашат. Ата-энем да элден калбай той. Алда Кудай, ал жөн эле эл деп, ошо ата-энеме деген айтылган эле сөз. Самыгылан анаса өздөрү кош иштетип койгон. Жок, мен мисалы тойлорду жактырбайм, бирок ата-энем үчүн жасап бермекмин колумдан келсе. Андан мындай суроо берейинчи, азыр Сыкенежисте айтып берсеңиз, баягы буга чейин айтып атпайлыбы, мына азыр агай да айтып кетти, ошол мындай бат эле чарчап каласың, мисалы өзүңдү өзүң карап турушуң керек деп. Анан сизге дагы ушул спорт менен, мисалы йога менен машыгып жатасыз. Сизге да ушу сиз курактуу айымдар келеби? Же жаштарды да машыктырасызбы? Бизде жалпысынан ушул пенсияда адамдардын спортко, ушундай бир серийек жашоого болгон мамилеси кандай? Кийинки учурда өзгөчө пандемия учурунан кийин эл ден соолуктун кандай экенин, канча керек экенин түшүнүп калышты. Менин группама 80-деги эжелер келет. Андан ылдый жаштагылар келет, 75-74дөгүлөр, 60дагылар келет. 20-дагы 30-дагы кыздар келет. Бир жолу даже 11 класста окуган кыз келип неме кылды да. Эми жаштар кичине немеге бөлөк кызыккандыктан көбүрөөк келбейт, бирок келишет да, өзүң окшогон, өзүң курактуулар келип турушат. Келип дайыма машыккандан кийин айтышат, мен да сурап турам да, кандай болду, кандай сезип атасың десе. Бирөө айтат, ой, жакшы болуп калдым, эже бутум ооруч эле депчи. Анан кийин берки эжелер дайыма келишет. Жайдыр кыштыр бизде каникул деген жок, отпуска деген жок. Средний возрасты канча, эң көп проценти? Ну, где-то 50 менен 60-тын ортосу. 50 менен 60-тын ортосу. Өзүмдүн режимим эртең менен эрте турам мен. Эрте туруп, жуунуп, чайканып дегенде ар кандай процедураларды жасап алып, анан кийин 7-де занятияга кетем. Бир занятие болгондо да, болбогондо деле эрте турам дагы заниматься этип алып, анан басам. Неделясына 3 жолу 1,5 сааттан басам. Кээ бирде эртең менен басам, кээ бирде түштөн кийин басам, регулярно басам. Ошондо бутум жакшы болуп турат да. Если 1-2 күн эле баспай калсам эле бутум чөтү неме болгон сүйлөб, же өзүм уже көнүп калганмынбы, ушундай неме кылам да. Ооруп калат да, анан кийин мен ушу немелерге тамашалап калам да, жана таптаган аттай болуп калат экен да адамдагычы. Анан акырындык менен диетаны, сиз буюрча айткандай, тамакты уже ылгап калат экенсиң да, өзүң элечи, бул жагат экен, бул жакпайт деп, жакпаганын уже сезесиң да, кыйналасың. Анан кийин акырындык менен ушундай немеге тамактын түрлөрүн дагы жеп, неме кылып каласың.
Сиздер менен ободо азаттык нежесиндилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз улгаюу курагы тууралуу кеп көрүп отурабыз. Ошо улгаюунун өзгөчөлүктөрү жана артыкчылыктары кандай деген. Биз ошо Кыргызстандын улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча ошо пенсия курагында адамдардын 50%-на жакыны үйдөн жана ошо үй бүлөдөн ажыратпаган иштерге жардам берүүгө катышат экен. Туугандарына, досторуна, үйүндө неберелерин карашып деп атабыз го. Ошо пенсионерлердин жарымы эле ошол үйдөн чыкпайт экен да, мындай алып караганда. Анан маданий жана спорттук жашоого келсек, улгайган адамдардын 4,5% гана ошо спорттук жана башка социалдык бир клубтарга барып, мындай башка жашоо менен жашайт экен да. Ал эми саясий уюмдардын ишмердүүлүгүнө улгайган адамдардын дээрлик 7% гана катышат экен. Мисалы биз башка өлкөлөрдө алып карасак, ошол пенсияга чыккандан кийин көпчүлүк адамдардын саясий карьерасынын туу чокусу болуп калат да. Америкада деле азыр президент алып карасак, Джо Байден 70 жаштан ашып калган адам. Ал эми бизде эмнегедир ушундай бир эме бар да, 40-тан 50-дөн ашкандан кийин эле болду, картайдым деп эле баягы мындай жашоом бүтүп калды, ушу менен деп эле өлүмгө даярдана баштап эле мындай болду, мен жашоомдун кызыгы кетти, балдарым үчүн эле, неберемелерим үчүн эле жашайм деп эле баягы көпчүлүк адамдар да ошундай бир стереотипке дагы душар болуп калышат. 4,5% деп атам го, ошо карылардын баягы активдүү жашап, мындай сергек спортко катышып, маданий баягы иш-чараларга катышып дегендей. Ошо топко кирген активдүү пенсия курагында адамдарга биздин адамдарга кирген биздин бир азыр видео тасмабыздын каарманы бар. Бул Жалал Абадтын тургуну Анаркүл Мамашаева. Ошол Анаркүл эже жөнүндө бир сюжетти көрүп алабыз. Сузак районунун Багыш айылынын 76 жаштагы тургуну Анаркүл Машаева аялдарды лидерликке үйрөтүп, аларды уз ырчылыкка багыттап келет. Апалар ырдап, тойлордо жар-жар айтып турушат. Бул жашы өтүп бараткандар үчүн чоң жаңылык болду дейт Машаева. Көпчүлүгү самолет уча элек экен. Мейманкана эмне экенин билишпейт, көлдү көрүшө элек, ушундайлар болуп экен да. Анан ошонун баарын катары менен долбоорлор жазып, самолет менен ушу Бишкекке барышып, анан бүт Кыргызстанды кыдырып, анан конкурстарга катышып, эми лауреат алышты. Мен ойлойм да, менин жашымдакыларды отуруп калганына мен мындай кеңеш бербейт элем. Отуруп калсаң ар нерсе ойлойсуң, ар жаман нерселер эмеге кирет, анан орунун баары мына жакында уктум да, Японияда 100 жашка чыккан 50 000 болуптур. 15-жылы 100 000 болот экен. Анан мындай изилешиптир да, кантип ушундайга десе, тамактан деле эмес экен алчы. Ал ушу көңүлдүн шаттыгы, дайыма жылмайып жүргөнү, анан аларда жок деген сөз жок экен да, ушундай. Мен деле эми антип эле мактанып эле мындай кылам дей албайм, бирок эртең менен турганда сөзсүз бүгүн бир жакшы иш кылып келейин деп чыгам да. Анаркүл Машаева мектепте директор болуп иштеп жүрүп, алгачкы жолу ойдо жок жерден айыл чарба боюнча жарыяланган долбоорду утуп алып, ишин кантип баштаарын билбей, какыраган талааны суугарып, ишин баштап, ийгилик жылмайган экен. Ошондон кийин ондогон долбоорлорду утуп, азыр 80ге жашы таяп калса да кыймылы жеңил, акылы тунук. Ошондо дыйканчылыктан эле баштапсыздар? Ошондон баштадык, анан фаого, анан аялдар чогултуп алып окута баштадым, алып келипчи, помидорду мындай кылат. Эртеме сумкамы алып чыгат элем, чыгып баргыча чакырат элем, помидорум саргая баштады. Буга бул дарыңыз эмени окуп алып, бул дарыңыз деп мындай деп өзүмчө ойроном болуп кеттим. Анан кошуналарым жакшы, баары үйрөндү. Бадырың эгишти, помидор эгишти. Анан теплица алып келип тараттым, өзүм теплица курдум. Анан сүттү эчке алып келдим, аны тараттым, андан көрүштү, анан тоок тараттым. Мындай кетип карап коеюн да тоокторуна. Мен баары айтсам тү деп киргизип коюшат да, болбосо эшикке чыгарып берет. Эшикке чыгарса тукум тубайт деген да. Ошентип жүрүштү, анан аны деле кийин жок кылышты. Биздикилер бир нерсени кайдыгер өтө үйрөнүп, бир нерсе кылайын деген кыйын да. Анаркүл Машаева 2000-жылдардан бери Багыш айыл өкмөтүнүн аялдар комитетинин төрайымы, Аймира коомдук фондунун директору болуп, ОБСЕ, ЮНИСЕФ, проон уюмдары менен кызматташып келет. Машаеванын арты менен айылдарда жолдор оңдолуп, көчөлөргө жарык коюлуп, клубтар жаңыланган. Ондогон жылдардан бери мигранттар менен иштейт. Ал үчүн Сузак районунун бир катар айыл өкмөттөрүнүн имараттарынан чакан бөлмө алган. Эгерде
барып полицияга түшүп калсаң, бир жеримде болуп калсаң, мына мыйзамдар, статьялар менен коюлган. Ал жакта ошол жардам бере тургандардын телефондору жазылган, бүт бардыгы бар да. Ушуларга кайрыл, ушулар силерге жардам берет деп ушуларды таратабыз. Мындай эч мындай мүмкүнчүлүк жок да, бир жерге айылга же бир жака барганга. Ушу кечке базар субботалар эме жазам, отчет кылам, телефон менен, Facebook менен аябай отурам, группалар бар да. Демилгечи топ, жумушчу топ дегендердин аябай көп. Алар менен сүйлөшүп, аларга тапшырма берип, обратный связь дейт, ошолар менен анан баягы донорлорго эме жазам. Семинарларга барам, ушул жашоо. Анаркүл Машаева Багыш айыл өкмөтүнүн 3 жолку депутаты, эл агартуунун атилишиниги, Сузак районунун ардактуу Атуул наамынын эси, бир нече медал, ардак грамоталар менен сыйланган 2 уул, 1 кыздын энеси. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу. Могу киши молодец. Бирок ушу киши азыр йога менен заниматься этсе, анткени мындай да, ал жанагы мүнтип жасаган ал баары жакшы. Бирок баса албай калат. Өзүнүн немесине. Эгерде өзү менен заниматься этпесе, мына азыртан йога менен заниматься этсе, азыр 76 деп атабы, 90-100ге жөн эле жетет. Сонун комментарий болду. Азыр ар бириңиздерден ушундай бир сергек, мындай улгайган куракты, мындай депрессияга түшүп, мындай кыйналбастан сергек, кызыктуу өткөрүш үчүн кандай кеңеш бере алат элиңиздер? Өзгөчө бизди айылдагылар көрүп отурган апалар, аталарга, Жарым саат, 1 саат басып турсун. Жашоо андан башкасы жок. Бир жака барайын десе, пенсиясы 70 сом. Анын үстүнө кичине балдары тыйын бербесе, эч жака бара албайт байкуш. Это турмуш өзүн эле мындай сытканда тиги үйрөтүп салат, эмне кылыш керек экен. Демек жок дегенде өзүнүн ден соолугу үчүн кам көрүп, өзүнүн ден соолугу үчүн жок дегенде басыш керек. Эми улгайгандыктын да өзүнчө сонун кереметтүү жактары бар да, айтып кетпедикпи. Убакыты деген кенен, мен бир кезде ушу сөзгө кыздарыма айтып кетейин, иштеп жүргөн учурда ушунчалык йогага барып келгенден мечтать этер элем, убактым кенен болсо шуну гана жалаң өздөштүрөт элем депчи. Анан жумуштан кеткенден кийин Кудайга шүгүр эми ошол оюма жетип, анан жакшы неме кылып калдым да. Анан мен болсо сиздерге айтар элем, бул киши айткандай эле дайыма кыймылда болуп туруш керек, кыймылда. Мен эми өзүм йоганын машыктыруучусу болгондон кийин йога менен заниматься этсеңер жакшы болот деп ойлойм. Эми, конечно, бардык жерде эле шарт жок йога менен заниматься эткенге. Жок дегенде кыймылдын да түрлөрү болот. Колдордун, муундарды кыймылдатыш керек, моюнду, немелерди акырын карап, кээ бирде телевизордон передачалар болот, ошо передачалардан карап туруп эле жасап, жок колду бутту көтөрүп, ылдый кылып, жанакындай туруп кыймылдаса көп эле жакшы эле нерселер болот. Эми айылдагыларды совсем эле жатып калды дегенден алысмын. Алар дайыма кыймылда болот. Эми ошончо дагы өзүлөрү үчүн да жөн эле бирөөнү карап эле кыймылдай бербей, ошо кыймылдап атканда дагы оюңду токтотуп, ой мен момундай кылып атсам, могу жерим момундай болуп калды деген сезимге келиш керек да. Йогада ошондой, ошону мен ошону неме кылып айтып кетет элем да, дайыма кыймылда болуш керек. Негизи бардык нерсе ойдон башталат деп айтат эмеспизби? Албетте, ошон үчүн ойду дагы ар дайым позитивдүү ойлор менен толтуруп турганга аракет кылыш керек. Себеби биз эмнени ойлосок, ошонун баары биздин башка тармактарыбызга дагы таасирин тийгизет. Анан бул жерде көп каалоо тилектер, установкалар айтылды. Ошого кошумча катары менин оюма дагы бир нерсе келди да. Карылыкка даярданууда бир гана ошо физикалык жагын айттык, акыл эс жагын айттык, ден соолукка кам көрүү жагын айттык. Анан менимче дагы бул жерде бир колдон келишинче материалдык жактан дагы бир көз карандысыздыкты камсыздоого дагы басым жасалса менимче жакшы болот деп ойлойм. Колдон келишинче. Кыргыздар антпейт. Демек алдын ала баягы өзүнүн улгайган. Анын үчүн балдарга бербей коюшуң керек да.
ооба бербегиле. Балким ошо пенсияга чыкканда бир саякаттоо башталат. Ойың жакшысы эми Же болбосо жаңы бир хобби, же болбосо жаңы бир бизнес сыяктуу бир нерсе баштаганга бир капитал болуп калат. Ошондо өзүн дагы башка жактан дагы реализация кылып, адам өзүн ошондо да жакшы сезет. Адамдар бизде ушу кыргыздарда өзүн ойлоп эле балдарына бере берет экен, өзүнө эч нерсе калтырбайт экен да. Бир айына бир 200-300 сомдон болсо дагы акырын барып тиги банкка салып берсе деле. Барыш келиш деген, тояш дегендерин не кыласыңар анан? Ошолор мен аябай ойлонуп Колдон келишинче дедим. Каалоого жараша, мүмкүнчүлүгү бирөө жазыптыр. 3 ай тойго барбай коюп машина сатып алдым өзүмө. Менин кемпирим айтат. Ой, улам эле барып атабыз, баланчабыз акча кетти. Эй, пока чакырып атканда барып туралы. Да бир жыл болот, өйдө тура албайсың, эч ким сени чакырбай да коет. Это жашоо, турмуш. Кандай болсо дагы эми аманчылыкта жүрө эле, ошо балдарыңыздардын, небереңиздердин бактысына сиздер дагы оорубай, өмүрүңүздөр узун болсун. Мен да ата-энем сиздердин курагыңыздар да, ошо мен да угуп көп нерсе өзүм үчүн дагы ошо үйрөндүм. Анда ошо келип маек көрүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки көрүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.